Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен Абдиназарова Мерем, Нуркор Зарипов атындагы номер 3 жалпы орто билим берүүчү мектебинин окуучусумун жана ошондой эле кыздар федерациясынын мүчөсүмүн. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен да ушул аталган мектептин орус тили жана адабияты мугалими болуп эмгектенем. Аты жөнүм Рустамалиева Куркаят Камаралиевна. Сизди бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Силердин дагы бүгүнкү билим майрамыңар менен куттуктайм. Рахмат. Сизге суроо берейин. Сиздин оюңузча билимдүү адам кандай болуш керек? Билимдүү адам менимче бизди жансыз дүйнөдөн жаныбарлардан айырмалап турган бир касиетибиз деп билем. Мисалы биз айбандардан, жаныбарлардан, жансыз дүйнөдөн акыл эсибиз, эс тутуубуз, алган билимибиз менен айырмаланып турабыз. Билим ак ийне менен кудук казгандай деп деген макал кыргыз элинде бекеринен айтылган эмес. Билимдүү болуш үчүн, билим алып, илимдүү адам болуш үчүн талбаган эмгек керек. Мен ойлойм, биз канча билим алып, окуу жайды бүткөн менен биз өмүр бою окуучубуз. Өмүр бою билген нерсебизден билбеген нерсебиз көп. Өмүр бою билим алуу менен убактыбызды өткөрүшүбүз керек. Себеби бизди курчап турган дүйнөдө биз билбеген нерселер көп жолу бар. Ошон үчүн дагы тынбай эмгектин үстүндө, билим алуунун үстүндө болушубуз керек деп ойлойм. Ошондой эле билим бул баягы биздин ата энебиздин же биз ата эне катары балдарыбызга калтырган эң чоң баягы салыштыргыс бир байлык, мурас деп билем. Себеби канча байлык калтырсак дагы, канча мурас калтырсак дагы ал бир күнү түгөнөт. Биз балдарыбызга калтырган билимибиз ал өмүр бою ал ошону колдонуп, ал билимди өзүнүн жашоодагы кыйынчылыктарда баардык жерде колдоно алат деп ойлойм. Ал түгөнбөгөн байлык катары эсептелинет, материалдык байлыкка караганда. Негизинен мен билим боюнча ой жүгүртүм ушундай. Сизге бүгүн берилген интервьюңуз үчүн чоң рахмат. Силерге дагы рахмат, кыздар.